Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын бүгүнкү коноктору депутаттар Абдувахап Нурбаев жана Алтынбек Жунус уулу, кош келдиңиздер. Мына бүгүн бир күн бою премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин 2019 жылдагы өкмөттүн ишмердүүлүгү боюнча отчетун уктуңуздар. Жалпы жонунан ушул отчет кандай болду? Эми эң биринчи эле бул отчеттун эң биринчи жыйынтыгы бул бюджеттин аткарылышы. Тилекке каршы бул бюджет аткарылган жок. Анан былтыркы жылда аткарылган эмес, ошон үчүн мен ойлойм бул жалпы жонунан начар болду. Бирок эми премьер-министрдин көрсөткүчтөрүндө өнүгүүлөр көп болуп аткан көрсөтпөдүбү? Мисалы ошол эле премьер-министр бир жактуу эле айтып туруп, жакшы жагын айтты дагы, медалдын бир жагын айтып, экинчи жагын айтпабайт да. Ошол эле толтура проблемаларды, толтура көйгөйлөрдү бул өкмөт чече алган жок да. Бирок ошо өнүгүү боюнча кайсыларды көрсөтө алды? Кайсыл багыттагы көрсөткүчтөрдү айта алды? Мен мисалы үчүн ошол цифралардын көбүнө ишенген жокмун да. Элдин баягы ишенүү индекси 64% дегенде мен ошого толук ишенбейм да. Эл ушул өкмөткө 64% ишенер элечи. Мен бул отчетунда көп нерселер реалдуу турмуштан алыс болуп калган да. Анан сиздердин депутаттар эмне кандай ошондо сунуштарды бердиңиздер? Эми бул жерде биринчи бул экономиканы өнүктүрүү үчүн, элдин жашоосун жакшы үчүн экономикага эркиндик бериш керек. Бул дүйнө жүзүндө аныкталган, бул илимий адамдар аныктап чыгарып койгон. Өнүккөн мамлекеттер бар ушул жол менен барган. Тилекке каршы бул биздин өкмөт ушул нерсени кыла албады да. Мүмкүн бул мыйзамдардын баарын либералдаштырып, кичи жана орто бизнеске эркиндик бергенде мына жумуш орундары пайда болуп, бюджет көтөрүлмөк да. Мен баягы айтып кеттим, өкмөт өзүнө дагы, мисалы үчүн, ошол эле Жунда ишканасын, бизге салык төлөп аткан ишкананын салык инспекциясынан бирөө барып текшерген, 160 миллион сом штраф салганда алар соттошуп 2 жыл иштебей, 1,5 миллиард сом акча түшпөй калды. Бир салык инспекциянын барып ошо текшерүүсүнөн кийинчи. Бул чоң нерсе да. Экинчи нерсе ошо Нарында бир ишкер келип, бут кийим чыгарган фабрика курган, бул бут кийим сыртка чыгып аткан, экспортто кетип аткан. Аны барып акча сурашат укук органдары. Анан бербейт, акыры камайт, анан ишканасын жаап кетип калды. Нарында 100 адам жумушсуз калды, бюджетке акча түшпөй калды, экспорттун акча кирбей калды. Ошол нерселер көп да. Анан көп акыркы убакта мына ишкерлер көп кайрылып атат, биз сыртка чыгып кетип атабыз, биз кыла албайбыз, Кыргызстанда иштегенге жеңил болбой калды депчи. Эң жөнөкөй нерсе, мисалы үчүн, өткөндө саламат сактоо министрлигине лабораториялар кайрылып атат. Биз сиздерден экспресс тест өткөзөлү өзүбүз, уруксат бергиле деп. Саламат сактоо министрлигинен жооп келип атат, жок. Биз 3-чү категориядагыларга уруксат бере албайбыз, 2-чи категорияга гана уруксат бере алабыз деп. Бирөө карап көрсө, ал тесттер 2-чи категорияга кирет экен да. Жөнөкөй нерселерде мамлекет канчалык баягы бар жака мурдун тыгып кирише берсе, уруксат берүү органдары көп дагы, анан иш чылбайт да. Мына ошолорду кескин азайтыш керек болчу. Анан өкмөт бул эртең да бюджет менен келет, премьер-министр айтып атпайбы, мен мамлекет кызматкерлерди мен кыскартпайм деп. Ал демек, ал эл кыйнала берсин, айлык жок иштеп, айлык таба албай кыйналбаса, чиновниктер кыйналбай айлык алып туруш керек. Ал эл нерсени багып атат ошо чиновниктерди, бул вообще бул көз караш туура эмес да. Эл кыйналып атканда ошончо адамды кыскартып, керек болсо экесе акчаны эконом кылып, кайра элге жумшаш керек болчу ошол нерсе. Эми ошондой болсо дагы мына комитеттердин баардыгында карады, премьер-министрдин отчетун бүт баардыгы дээрлик колдоду да, депутаттар, комитеттер баардыгы колдоого канааттандырарлык деп таптым, мындайча айтканда. Бирок ошол комитеттин анын эң негизги себеби эмне болуп атат? Комитеттин ичинде бирок кээ бир депутаттар каршы да добуш беришти. Кээ бир депутат? Ооба, кээ бир депутат. Бирок көпчүлүгү эмнеге колдоп атат? Бул жерде премьер-министр чалып келип кайсы бир депутаттын кадр маселесин чечип берет, кайсы бир депутаттын айында курулушун чечип берет, суранып. Ушундай да эми отчет аларында министрлер депутаттарга бөлүп берет. Сен бул депутат менен сен сүйлөш, отчетту колдоп берсин. Ушул да. Ошону менен бирге премьер-министр мына жалпы дүң өндүрүмү боюнча, айлык акылардын жогорулашы боюнча, ошондой эле бюджеттин киреше бөлүгүнүн жылдан жылга көбөйүп келаткандыгы боюнча цифраларды кетирбедиби? Эмнеге мисалы ушул боюнча депутаттар мындай көп сын айтышты да? Дүйнө жүзү өнүгүп атса эмне биз туруп турушубуз керекпи? Так өнүгөт да, адам саны көбөйүп атат, бизде ишканалар ачылып атат. Бул естественный нерсе да, бул табигый нерсе да. Бул премьер-министрдин заслугасы эмес, өзү менен өзү келип аткан нерсе булчу. Ал мактана турган нерсе эмес да. Эгер бир чоң инвестор алып келип бир 1 миллиард вложенияга инвестор алып келип мактанса башка нерсе. Ал өкмөттүн немеси эмес, өздөрү жеке ишкерлер адамдар өздөрү келип өнүктүрүп атпайбы алардычы. Алтынбек мырза, мына адатта Кыргызстанда жыл сайын премьер-министр алмашат да. Быйыл дагы ушул өкмөт алмашат, алмашпайт болуп жазында ошондой сөздөр болуп, бирок мынакей шайлоого жакындап калгандыгына байланыштуу мына өкмөттүн азыркы отчету жактырылды дээрлик. Баардык депутаттар, комитеттер колдоп атат. Ошого байланыштуу бул өкмөт эми шайлоого чейин иштейт окшойт да, мындай алдын ала божомолдорго караганда.
Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү мына 2 жылдан ашуун убакыт туруктуу иштеп аткандыгы Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүшүнө кандайдыр бир шарт түзө алдыбы? Бул өкмөттүн келгенде ишеним жана жаратмандык деп аталыш менен коалиция түзүлдү. Ишеним кылып колдоп бердик. Бирок бүгүн ошол премьер-министр менен эле вице-премьер калды. Калган баары алмашты. Ишеним жок бул өкмөткөчү. Себеби нечен сындар айтылат, нече министрлер министерстволордо ошол реформаны эмес, ошол взятка алгандар да болду арасында. Зам министр 500 миллион доллар менен деген, министр транспорт. Мына апат болгондо Министерство здравоохранениянан көрдүк кандай чабал иштегендерин. Мен айтканым, бул өкмөт реформага такыр жок экендигин, иш алып барбаганын далилдеди. Бүгүн кагаз жүзүндө мына бизге премьер-министр отчет берип атат. Кагаз жүзүндө цифраларды карасаң бүт баары жайында. 2018 жылга караганда 10 миллиард сом көбүрөөк киреше болду деп көрсөтүп атат. Бирок 10 миллиард сом киреше болуптур, экономика өнүгүптүр деп кийинки барагын ачсак, 20 миллиард сом ички карызыбыз көбөйүптүр. Бул облигация чыгарып туруп эле карызга элден акча алып алган. Ошону кайра бюджетке. Бул коос жагынан карасак баары жакшы өнүккөн, бирок ошол реалдуу экономика өнүктү деген отчетун эл сезбей атат. Элде ошол реформа жүрдү. Мына биз МВД, Министерство здравоохранения же башка жак бүт тармак өзгөрдү, жашообуз жакшы жагын өзгөрдү деген эл сезбей атат да. Кагаз жүзүндө документ алып келип атышат баары жайында деп. Бирок реалдуу түрдө экономиканын мындай кескин өнүгүшүн биз көрө албадык. Ошон үчүн нааразычылыгыбыз абдан көп. Бирок эми ушул өкмөттү бекиткен өзүңүздөрсүздөр, министрлер кабинетин бекиткен өзүңүздөрсүздөр, жыл сайын мындай 2 жолу отчет алып турасыздар дегендей. Анан кийин эмнеге ушу шайлоого жакындаганда нааразылыктар көбүрөөк айтылып атат? Эмне үчүн буга чейин ушул маселелер көтөрүлбөйт да? Сиздер айткандар ошол эле реформа маселеси, ошол эле Биз бул реформаны ар дайым айтып келгенбиз, даже мыйзам долбоорлорун сунуштап келгенбиз. Шайлоого жакын эмес, мыйзам боюнча отчет берип атат. Отчет бергенде айтабыз да буну. Алар бизге ошо кылган ишин боюнча 1 жылдык ишин айтып атат. Биз ошол жерде өзүнүн баабыбызды берип атабыз. Биз бүгүн депутаттар чогулуп алып, өкмөттү мындай кескин сындап атышат деген азыр соц сеттерде жазып атат. Ал биз ошол шайлоо алдында эле же пандемия бүткөн үчүн эле чогулуп алган жокпуз. Ал жыл сайын өкмөттүн бекитилген жогорку кеңештин регламентинде бар. Апрель айында ошол былтыркы кылган иштери үчүн жыйынтыгы менен келип отчетун тапшырат деп. Анан пандемия боюнча майга жылып кетти. Бул өзүнүн, мен айткым келет, өзүнүн убактысы менен эле келаткан жылкы отчету. Отчет эмне үчүн шайлоонун алдында көп кескин сындар айтылып атат деген эмес. Өкмөттүн өзүн бекигенине 2 жыл болду. Ошол үчүн 1 жыл биз ишендик. Көп өзүбүз дагы аралашып көп сунуштарды айттык. 2019 жылдын эң чоң провалдарынын бири, мисалы, инвестиция тартуу жеринде жакшы алгылыктуу иштер болгон жок. Мына Германияга барып, Россиянын президенти келип, Кытайдын биякта эң чоң жетекчилер келип, миллиард долларлар ишке ашат дедилер. Андай алгылыктуу бетке алып мактанчу бир чоң локомотив, экономиканы локомотивде сүйрөп кетчү чоң бир мега проект болгон жок. Тескерисинче мына Солтон сарын казып аткан инвесторлор токтолду. Ат башында логистикалык борбор ачылат деди, ал ачылган жок. Ошонун көп себептери өкмөттүн ошол мындай жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзө албайт, эл менен иштеше албайт, инвесторлор менен иштеше албаган себеби ушундай бирин экин иштер болуп отуруп, жалпы экономикабыздын кескин өнүгүүсүнө мындай тоскоолдуктар бар да. Эми ушул отчет учурунда айрым депутаттар, сиздер айтмакчы, азчылык да, депутаттардын көпчүлүгү колдоп эле мына азчылык депутаттар сындагандар да болду да. Эми ошол эле Кыргызстан Грузиядагыдай реформа жасап жиберген жок да, тиги Сингапур, Малайзия болуп кеткен жок да, бирок отчетуңарда ошондой көрсөтүп атпайсыңарбы дегендей бир мындай бир өкмөт башыга келегендей бир суроолор да берилип атты да. Бирок ушул парламентте дагы мындан кийин ушул өкмөттүн отчеттору, парламентте дагы мындан кийин ушул альтернативдүү отчет менен чыгуу керектигин көргөздү деп эсептейсиздерби? Мисалы, сиздер отуруп алып эле
жок начар, элдин турмушу начар деп атпайсыздарбы? Бирок ошол өкмөт башчынын деңгээлиндеги мына 1,5 саат отчет берди. Ошондой эле 1,5 сааттык отчет менен эмне үчүн мисалы ошол эле өкмөт башчынын ошол экономикалык саясатына, чарбалык саясатына каршы болгон, сын айткан депутаттар ошондой отчет даярдай албасын? Мындан кийин. Ооба, өтө жакшы сунуш болду. Бул негизи бул ошо оппозициялык биригип, оппозиция партиялар ушун менен чыкса, анткени элге картина көрүнмөк да, анан эл өзү анализ кылып алмак. Кайсыл жерде чындык, кайсыл жерде чындык эмес депчи. Негизи эле бул парламентаризмди өнүктүрүүгө дагы чоң салым кошмок. Мен ойлойм, келечекте биз ушуга барышыбыз керек. Сөзсүз содокладчик болуп чыгып, буга чейин Муктебек Абдуллаев көпчүлүк коалициясында сунуш кылды эле Өмүркуловго. Ошо чыкпайсызбы деп, бирок көпчүлүк коалициянын жетекчиси эмнегедир каалабады да. Бирок сөзсүз чыгыш керек. Бул өтө маанилүү да. Анткени сиз айткандай жалгыз эмес, бул жерде жалпы ошол бир эки фракциянын эгер көз карашын алып чыкса, бул да жакшы болмок да. Депутаттар мына өкмөткө бүгүнкү көпчүлүгү мисалы сын айтып атат. Былтыркыга караганда, былтыркы отчетунда мисалы каалоо тилектерди айтып, сунуштарды айтты. Быйыл 1 жыл иштеген жыйынтыгын көрүп, быйыл сындар көп. Эмне үчүн сындар көп? Себеби депутаттарга кайрылуулар көп, соцсеттен көп, жолугушууларда, жеке баракчаларга ушул абдан көп кайрылуулар келип, жыйынтыгы келип, анан биз ошону өкмөткө сын айтып атабыз. Себеби өкмөт абдан жакшы деп атса, элге жагып атса, анан эле ортодон депутаттар чарылдай берсе, бул маселеси чечилбей атат. Биз жакшы эле жашап атпайбызбы деп эл айтса да бир жөн. Ал бүгүнкү өкмөттүн кылган иши жалпы кыргыз элинин мындай экономикасында жылыш болгон жок. Анын үстүндө акыркы убакта мына мен эми жылыш болгон жокту өзүбүздүн тармактык комитет боюнча 1-2 мисал айта кетейин. Кыргызстанда ошол макул 2019 жыл боюнча айталы. Кыргызстанда ошол тышкы чет өлкөлүк инвесторлордон карыз калып жол салган проекттер бар. Ошол эле Бишкек Кара-Балта, мына Түндүк Түштүк, Талас Тарас Суу-Самыр, Жалал-Абад Маданиятта жол. Эң жакшы жетишкендиги ийгиликтүү бараткан проектиси 9 ай артка кечигип атыптыр. Атак алды 2 жыл, 3 жыл кечиккен проекттер бар. Биз уже кредитти төлөшүбүз керек алдын. Жолдор бүтө элек. Ошо Министерство транспорттун эмне үчүн, эмне себептен бүтпөй атат десек, жакында ошол подрядчиктер биздин Минтрансты сотко беребиз деп турат. Биздин жергиликтүү жанагы местный самоуправление маселелерибизди чечпейт. Дагы ушундай кагаздык маселелерибизди чечпеген үчүн биз жол сала албай турабыз деп, ошол министерствонун иши чабалдыгын ошондой көрүнүштөр бар да. Эми бул тышкы карызды алып алып жол сала албай атканыбызга, акча жок болуп жол сала албай атсак деп түшүнсөк болот. Эми ички жанагы бюджетте акча жок да башка деп. Инвестордун акчасы бар, ошол ишти уюштура алышпайт. Биз ошого абдан нааразы болуп турабыз. Жана башка ушундай нааразычылыктардан анан өкмөттүн кылган ишине баа берилет бүгүн. Мен ойлойм, бул шайлоо алдында эле депутаттар чыгып нааразычылык эмес, элдин жашоо турмушун жакшы жагына өзгөрбөгөнүнүн себебинен анан өкмөт өзүнүн татыктуу баасын алат. Эми бирок жалпы жонунан депутаттардын баардыгы отчетун колдоп атат, премьер-министрдин. Анан кийин мындан кийин кандай болот деп ойлойсуздар? Бул эми 2019 жылдын отчету. 2020 жылы мына шайлоодон кийин дагы жаңы өкмөт башчы келиши ыктымал. Ошол эле азыркы эле өкмөт башчынын мындан кийинки пандемия маалындагы экономикалык абал оор болуп турат. Ушул кырдаалдан чыгуунун кандай жолдорун көрүп турасыздар? Биринчи кезекте бул өкмөт ачык болуш керек. Элге коркпой болгон нерсени болгондо айтыш керек. Мына ушул пандемия баштаганда өкмөт 3 чоң ката кетирди. Биринчиси бул журналисттерге аккредитация бербей койду дагы, маалымат ар жактан фейк маалыматтар кете баштады. Журналисттер кеңири иштей албай, маалымат ала албай калды. Экинчиси, ошол критика, сын пикир айткандардын баарына күч органдары келип кечирим сурата баштады. Сын пикир болуп турбаса өнүкпөйт да. Үчүнчүсү, ошол атайын комиссия түздү, элден келген жардам бөлүштөр боюнча. Ал жерге жарандык коомдун 2 гана өкүлү катыштыптыр. Эл ишенген жок дагы, буларга берген жок дагы, өздөрү штаб деп, элге жардам деп, ошто башка жерде ачып эл өзү тарката баштады да. Бул деген өзү жабылып, мындай ачыктан корккондук да. Бул коркпош керек. Демократиянын принциби ачык жерде болсо өкмөткө пайда алып келет. Ачык болуп, ар бир нерсени ачык айтып, анан эл мынандай мүмкүнчүлүгүбүз бар, мынандай жок. Колубуздан бул келет, бул келбейт деп мындай маалда ачык айтыш керек. Көрүп атпайбыз, дүйнөдө күчтүү мамлекеттер элге ачык чыкты. Мисалы Меркель чыкты, Германиянын канцлери. Ачык айтты. Биздин күчүбүз мынага жетет, мынага жетпейт. Силерден мынаны сурайбыз, мындай кылабыз, чоң аракет кылайлы деп. Биздикилер маалымат бериштен качып атпайбы?
ойлоп көрсөңүз негизги ошо жардамды өкмөткө жардам негизи бизнесмендер берип атат. Бир бизнес уюмдун өкүлү жок жардам бөлүштүрүүчү. Ишенбесе бербейт алар. Ошон үчүн ачык айкын болуш керек. Ар бир нерсени ачык чыгарып турса, бизде жарандык коом, коомчулукта активисттерибиз толтур. Алар өздөрү айтып, убагында айтып, кемчиликти айтса ошонун үстүнө оңдоп алдыга кете берет да. Эгер ушундай өзүнчө жабынып эле, коркуп эле, бекинип, ар бир нерсени жашырып отура берсе, бул өкмөттүн акыры жаман болуп кетет. Эл өзү келип шыпырып коюшу мүмкүн. Сиз эмне деп ойлойсуз? Ошо өкмөт саналуу эле айлар калды кийинки шайлоого чейин. Ушул учурда эмнеге көңүл буруш керек? Азыр Кыргызстандын мындай жай заман болуп атканда экономикасынын өнүгүшү абдан оор эле. Анан эми мындай пандемия бул Кыргызстанда эле болгон жок. Бул дүйнө жүзүн каптап турган кризис, экономикалык кризиске биз эле эмес, көп мамлекеттер туш болушу күтүлүү учурунда биздин Кыргызстанда мындай чукул арада экономикалык программаларды кабыл алып, бир мындай бат-бат бир шагтар жасабаса өтө кыйналабыз. Айтып кетейин деген мына уже чет өлкөдөн азыр инвестиция тартуу маселеси баягыдай отуруп ооздачып, эми кайсы инвестор келет деп карап отуруш эмес, өкмөт чукул арада бир мындай бир чечимдерге барыш керек. Биздин мына чет өлкөдөн жардамдарды алып атабыз. Өкмөт элдин ишени азыр бизге көп сурап атат мына. 450 миллион доллар алдыңар, каяка кетиресиңер ошол акчаны? Кайсы тарапка, кайсы экономикага кетиресиңер, кимге жардам бересиңер? Кай эле баягы сөзү депутаттар өзүңөр бөлүп атасыңар деген нарса. Ошон үчүн мен дагы кесиптешиме кошулам. Өкмөт болушунча ачык болуп, эл менен ортого салып, пандемияны өкмөт ойлоп чыккан жок, же ал бизде эле болуп аткан жок, ал дүйнө жүзүндө. Бүгүнкү шарт ушундай, алыбыз ушундай, кандай кылабыз деп бир кеңешке салып, анан бир чечкиндүү бизди ынандырып бир экономикалык программа айтпаса, биз ошон үчүн өкмөткө ишенүү арта албай атабыз да. Биз бүгүн дагы мен өкмөттүн жаңы башка өкмөт курамын куралышына мен дагы мындай үмүтүм бар да. Себеби бул команда менен Мухаммедкалый Дүйшөкевич бул командасы менен өзгөртүүлөрдү алып келе албайт. Бирок эми шайлоого жакын калганда мыйзам дагы жол бербесе керек өкмөт алмаштырууга. Эми мыйзамды карап отура берсек, эки революцияны деле көрбөйт элек да. Ошон үчүн элдин бүгүнкү күндө талабы чукул арада реформа кылгыла. Бул учур талабы. Себеби пандемия бизди карап күтүп отурбайт. Азыр Кытай менен чек ара маселесин. Мисалы Кытай тарап ачып атат. Өзү мына биздин чек арага жакын Урумчи, Кашкарда, башка да складдар толуп, ишти алып баштаганга даяр. Биз ошону мындай тез арада бир пандемияны кантип дезинфекция бир коридорлорду эмелер түзүп, бирок товарларды алып кирип, экономиканын жылышын ошону ишке алып кетиш керек. Биз албасак, аны биздин коңшу мамлекеттер аркылуу коридор түзүп алып кетет. Ушундай бир мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону тез арада экономикалык мындай бир программа түзүп, элдин бир жумуш орду менен камсыз кылышын ойлонбосо, аз бат эле күз келет, андан кийин кыш келет. Да кыйынчылыктар алдыда болуп калат да, эгер бүгүн чара көрбөсөк. Премьер-министрди сындаган депутаттардын айрымдары айтты, ушул өкмөт башчыда президенттин дагы, парламенттин дагы колдоосу аябай күчтүү депчи. Ал кандай колдоо? Азыр премьер-министрде чынында эле ошондой саясий колдоо азыр күчтүүбү же? Колдоо болгондо кандай кадрды алып келсин, колдоп берип атабыз. Биз канчалык сын айтабыз. Мына баягыда даже бир соцсетте жазып атышат. Футболный команда чыгып 3 эле командасын 3 эле футболистин алмаштырган укугу бар. Андан кийин келбей тренер өзү жооп берет. Биз мына 90% алмаштырганга макул, улам келет, макул. Мыйзамдарын алып келет, 3 окуудан кабыл алып бергиле дейт, макул. Биз депутат тараптардан өкмөткө сын айтып, сунуш айтканыбыз менен өзүнүн жалпы чечимдерибиз менен колдоп эле келе атабыз. Депутаттар мына мени колдобой койду, биздин кээ бир мыйзамыбызды өткөрбөй койду деп айта албайт өкмөтчү бизге. Мындай бир доо кое албайт, себеби ар тараптан биз колдоп атабыз. Президент болсо өз тарабынан инвестицияларды алып келип берип атат чет өлкөдөн. Анан эми өкмөт иштебей атканы майдан ачык көрүнүп турат. Эми ушундай учурда бир эле өкмөттү сындаган жок да. Сиздерге ошол телефон чалып аткан атуулдар деле депутаттар сиздерге дагы катуу сөз тийгизип атса керек да. Сиздер өзүңүздөрдү кандай сезип атасыздар ушул маалда? Ооба, туура. Анткени ошол өкмөттү биз шайлабадыкпы? Жоопкерчилик бизде да. Биз эл бизди өкүл кылып шайлады. Ошо өкмөттү шайлап, ошолорду нанят этип иштеткиле депчи. Биз ошо өкмөттү жакшы иштете албай атабыз. Бул жерде биздин күнөөбүз бар.
өкмөттүн начар иштегендиги үчүн. Ошентип айтып коюп эле анан жоопкерчиликтен кетересиздерби? Эмне кылат? Кандай депутаттын жоопкерчилиги? Депутаттын жоопкерчилиги эми ошол көпчүлүк коалиция, ошол өкмөттү ошол негизгиси шайлоолордо билинет, эл ошолорду шайлоого коет да. Эми практикада ошондой да. депутат болуп шайланып келгенден кийин 5 жыл отуруп ушу микрофонду сүйлөбөгөн депутаттар бар. Мен ойлойм ошолордун мындай элдин арасында кадыр жанагындай көп сүйлөп, кээ бир жерден жаңылган депутаттарга караганда, мисалы ошол депутаттарды карасаң, өзүн мындай бир кандай десем, баш оорубаган кишидей басып жүрүшөт да. Мен бар эми биздин коллегалар. Анан кээде биз чыгып выступать этебиз, кээ бир мыйзамдарды коргойбуз. Ар бир мыйзамдын эки тарабы болот. Кээ бирөөнө жагат, кээ бирөөнө жакпайт. Бирок эми биз да талдап аргументтеп туруп, көбүрөөк кыргыз элинин көбүрөөк массасына жагышчу мыйзамдарды түртөбүз. Анан жалпысынан жоопкерчилик бизде, жогорку кеңеште. Биз аны туура кабыл алабыз. Мындай ишибизге сын пикир айткан мен мисалы дайыма ачып, мен түз кабыл алам. Ошону ишибизде мындай өкмөткө болгон, министрлерге болгон сунуштарыбызда ошону колдонгубуз келет. Ал эми жоопкерчиликти мына Абдувахап туура айтты. Ал кийинки шайлоодо билинет. Ошо кийинки шайлоого жетпей эле депутаттар кетсин, иштебей эле койсун деген сөздөрдү угуп атасыздарбы? Бул ар дайым болуп келген, биз башталганда башталган бул сөз. Биз ишти баштаганда баардык парламентте эле болуп келе берет. Болду. Анткени эч качан элге толук жакпайсың да баардык жагынан. Сөз кандай бир бөлүгү каршы чыгат. Биз депутат болуп келгенден баштап, 1 жылдан кийин башталганда бул парламент кетсин депчи. Эми кеткенде биз мен Алтынбек сен ушул мандатын тапшырсаң эле Кыргызстан өнүгөбүз, жакшы болот десе, мен 1 мүнөт турганга да эмем жок. Бирок биз кетебиз, бизден кийин деле эл өкүлдөрү буйрса келсин, шайланып келет. Анан алар да өзүнүн баасын алат. Бирок жалпы ушул Кыргызстандын экономикасын мына салыштырмалуу Казакстан, Өзбекстан биздин жылбай атканыбыздын ошол себебинен мына ойлойм биз депутаттар чоң жоопкерчиликтебиз. Себеби биз тандаган өкмөт, биз тандаган министрлер. Мына ушул 5 жыл бою сиздер канча 3-4 өкмөттү шайладыңыздар да. Анан кийин эмне сабак алдыңыздар негизи депутаттар? Эмне мындан кийин эмне кылыш керек экен? Ушул мындай күчтүү парламент дагы күчтүү болуш үчүн, ошондой эле өкмөт дагы күчтүү, профессионалдуу болуш үчүн. Биринчи кезекте премьер-министр ошол депутаттардын ичинен болуш керек экен. Анткени депутаттар элдин ичине жүрүп сөз берип, убада берген да. А бул премьер-министр эч кимге убада берген эмес, эч кимге сөз да берген эмес да. Бул сырттан келген премьер-министр болду. Мурункусу да ошондой болду. Эгер ошол жеңген фракциянын ичинен ошо лидери чыгып туруп, премьер-министр болсо, мына мен элде мынаны сөз бергенмин, аткарып атам деген оңой болмок экен да. Негизги принцип ушул болуш керек экен. Мына ошондо жоопкерчилик болот, элдин алдында дагы убадаларын аткарганга. Биз мисалы үчүн азыр өкмөткө кайрылабыз, берген убада. Карайбыз, көрөбүз, болуптур дейт, эмне аткарганыбыз үчүн акча жетпей калды дейт. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчи принцип ушул болуш керек да. Мен да ушул кошулуп кетет элем. Ушул 4 жылдан ашык депутат болуп турабыз. Бул практикаман айтып берейин. Мисалы биздин арабызда кесиптеш болуп иштеп жүргөн коллегаларыбыз губернатор болуп кетти, министр болуп кетти. Кийин ошолор маселе чыкса, мисалы эми аз убакыт болуп кесиптеш болуп иштеп калсак дагы, бизге түз келип, мына бул жерде биздин көйгөйлөр бар, же ушул жерден чечим чыгарып берсеңер, колдоп берсеңер деп келе алат экен. А кээ бир министрлер ошол депутат десе мындай качат. Биз өзүбүз чакыртып, сунуш берип эме болмоюнча, мындай биз менен отуруп, баарлашып, бир маселени талкуулаганга дагы келгилер келбейт да. Биз өзүбүз комитетке чакырып, анан эми муну айтканым, депутат болуп туруп адам өкмөткө барса, бул мындай элдин тандоосун өткөргөн киши мындай өзүнүн өткүрлүгү дагы депутаттардын арасында дагы маселе чечилиши мындай тоскоолсураак болот экен да. Ал эми өмүр бою өкмөттө иштеген адамдар булар элдерге чыгып сүйлөгөндөн да коркот, депутаттардан коркот. Эмне кылып аткан кээ бир мисалы министрлер бар, биз комитет болгон үчүн чакырган үчүн келет. Анан министрден сурасак, иштеп атабыз, баары жакшы дейт. Реалдуу карап келгенде ошол мындай кандай десем, депутаттардан эметет да. Депутаттар эмес, вообще элдерден мындай дистанциясы бар да. Айыңыздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз менен бүгүн студиябыздын коноктору депутаттар Абдувахап Нурбаев жана Алтынбек Жунус уулу болду. Саламатта калыңыздар.
келечекте өкмөттү да президентти ташайт. Атты бизге ким коюп атат? Эл коюп атат. Балким биз да добуш албай калабыз. Саясаттын адамдаштыгы бул парламентаризм.